Өлкө экономикасын алдыга жылдыруу үчүн бизнес чөйрөсүнө жагымдуу адилеттүү шарттарды түзүү аракети көрүлүп келет. Бул максатта президенттин администрациясынын жана эл аралык ишкерлер кеңешинин өкүлдөрү Жумгал районундагы ишкерлер, акимдер жана айыл өкмөттөрүнүн башчылары менен баарлашты. Жолугушууда жумгалдыктардын негизги көйгөйлөрүнүн бири насыя алуудагы кыйынчылыктар экени белгиленди. Айтымдарында региондордо насыялар 30% үстөк менен берилет. Банктар залогту тиешелүү түрдө баягы оценка баалабайт да, булар каалаган суммага баалабайт. Ошол маселе бар экен. Экинчиден, айыл өкмөттөр менен жолуктук. Булардын айтуусу боюнча бүгүн көмүр казуу маселеси да абдан көйгөйлүү болуп турат. Бул маселени да биз мындан ары мамлекет башчыга көтөрөбүз, андан ары иш жүргүзөбүз. Кара алтын казуудан түшкөн каражаттарды бөлүштүрүү, деги эле кен байлыктарды иштетүүгө берилген уруксат кагаздары тууралуу көйгөйлөрдү ортого салышты. 3 саатка созулган жолугушта жергиликтүүлөр жайыт маселесин дагы көтөрүштү. Учурда Жумгал, Кочкор райондорунда жайыттар ижарага берилип, чабандар Соңкөлдүн жайыттарына жете албай бара. Жалпысынан бюрократия боюнча аябагандай көп суроолор айтылды. Мынакей вет инспекция азыр Жумгал району боюнча тийиштүү деңгээлде иштебейт экен. Вет инспекция, анан сертификация, вет лаборатория, ветеринардык лаборатория иштебейт экен. Кочкорго көчүрүлдү деп атышат. Буну дагы сөзсүз түрдө карашыбыз керек. Ар бир райондо ушундай вет инспекция, вет лаборатория болуш керек. Президенттин администрациясынын жана эл аралык ишкерлер кеңешинин өкүлдөрү жолугушуудан кийин бир катар объектилерди көрүштү. Натыйжада өнүктүрүү фонддоруна сөзсүз айыл өкмөттөрү эле эмес, катардагы жарандар дагы өз долбоорлорун жиберүү мүмкүнчүлүгү каралмай болду. Андан кийин ошол фонддорду иштетүүдө дагы өзүнчө наблюдательный совет бар, правлениясы бар, башкаруучу орган бар. Ошолорду бириктирүү маселеси, же болбосо жалпысынан бюрократиядан айрылтуу маселеси да каралып атат да. Ишкерлер тарабынан айтылган көйгөйлөрдүн баары жазылып алынды. Эми президенттин администрациясына маселени чечүү боюнча иш-чаралардын планы сунуш катары киргизилет. Буга чейин президенттин администрациясынын жана эл аралык ишкерлер кеңешинин өкүлдөрү Талас шаарында болушкан. Эске салсак, бул мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Бишкектеги бизнес коомчулугу менен жолугушуусунун уландысы. Айпери Самат кызы, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.